Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Кезектеги сатыла турган үйүбүз ушундай болгон домдон биринчи этажынан 2 бөлмөлүү квартира сатыкка коюлуп атат туугандар. Эң негизгиси туугандар, мектептин жанында, мына бул жакта мектеп жайгашкан, 200 метр ары детский сад деле жайгашып тур. Ал жагында магазин Пятерочка, Валберс, Озон бүт бардыгы бар да туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Кезектеги сатыла турган үйүбүз ушундай болгон домдон биринчи этажынан 2 бөлмөлүү квартира сатыкка коюлуп атат туугандар. Көрүп атасыздар, квартира дагы бир жолу кайталап кетебиз. Биринчи этажда жайгашкан, айнектери бүт бардыгы пластиковый. Эң негизгиси туугандар, мектептин жанында, мына бул жакта мектеп жайгашкан, 200 метр ары детский сад деле жайгашып тур. Ал жагында магазин Пятерочка, Валберс, Озон бүт бардыгы бар да туугандар. Көрүп атасыздар, деревня ушундай, жилой деревня. Кошуналар бүт бардыгы жашашат экен. Эсиңиздерде болсо, жанагы Баткендик эжекебиз менен Аксылык балага, анан жана Токтогулдук эжекебизге ушу райондон алып бергенбиз, көпчүлүгү алышкан ушул райондон. Адрес боюнча туугандар, адрес Ярославская область, поселок Октябрь. Көрүп атасыздар, ушундай деревня экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы, анан баасын айта кетебиз. Экрандан алыстабайбыз, былчытып класстарды басабыз. Мына көрүп атасыздар, домдун ички капталынан ушундай көрүнүш экен. Биздин квартира болсо, дагы бир жолу кайталап кетебиз, биринчи этажда жайгашкан. Азыр болсо туугандар, квартиранын жашап аткан учуру, жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы, видеого класстан басабыз. Мына кошуналар бүт бардыгы жашашат экен. Бул жакта биздин квартирабыз жайгашкан. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе чогуу кирип көрөлүчү. Мына киргенибизде ушундай болгон прихожкасы бар экен туугандар, көрүп атасыздар. Бул жак прихожка. Так, туалет, ванна отдельный. Бул жакта мына туалет жайгашып тур. Көрүп атасыздар, унитазы. Бүт бардыгы иштейт. Жылуу суу, муздак суу, отопление туугандар, бүт бардыгы бар да. Отопление, центральное отопление. Бул жак душ экен. Мына душтун светин жагып коюңуздар. Мына бул жагы душ. Көрүп атасыздар, Аристон бүт бардыгы бар. Жылуу суу, муздак суу, кыскасы бүт бардыгы бар экен да. Так, бул жак ванна болуп калды. Бул жагы кухнясы экен. Мына көрүп атасыздар. Бул жак кухня. Мына эмеректер бүт бардыгы калды. Эч нерсе алып кетпейт экен. Отопление, центральное отопление, көрүп атасыздар. Газ, бүт бардыгы бар. Суу, ысык суу, муздак суу, айнектер пластиковый айнектен. Так, дальше көргөзө беребиз. Бул жакта болсо биринчи бөлмөсү, спальный бөлмөсү экен. Мына көрүп атасыздар. Бул жакта деле жанагы айнектен карасак, бул жак үйдүн ички тарабы. Мына көрүп атасыздар. Ички тарабы. Дальше бул бөлмөдөн көргөнүбүздө жанагы мектеп жакты карап калат экен. Көрүп атасыздар. Здесь. Так, Арсений, можно? Да. Покажем. Бул жакта болсо спальный бөлмөсү, көрүп атасыздар. Спальный комнатасы. Мына эшиктен нар жагы жанагы мектеп жак. Мектептин тетигинде мектеп көрүнүп турат. Ушундай болгон бул спальный бөлмөсү болуп калды. Бул жакта азыр мына жаш семейный квартиранттар жашап атат. Эгер кааласаңар, буларды чыгарып салсаңар деле болот экен. Мына туугандар, көрүп чыктыңыздар, үйдүн ичин бир сыра көргөзүп чыктык. Азыркы көрүп өткөн квартиранттар кааласаңар жашай берет дейт, кааласаңар чыгарып салсаңар деле болот дейт. Караштырып көрөсүздөр туугандар. Оператор акам, дагы бир жолу көргөзүп коюңуз. Үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш. Деревняда туугандар мектеп бар экен, садик, школа, магазин, медпункт, кыскасы бүт бардыгы бар экен да. Келип эле жашай бере турган вариант экен. Караштырып көрөсүздөр. Эң негизгиси туугандар, үйдүн баасы боюнча, үйдүн баасы 550 000 рубль, долларга где-то 6 000, 6,5 000 доллар болуп калабы? Где-то ошондой болуп калат. Караштырып көрөсүздөр. Биздин телефон номерлерди экран астыга калтыра кеттик. Чалып байланыша бересиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллаху ва баракатуху.